2010-жылдагы апрель окуясы, андан кийинки Оштогу июнь окуясы боюнча. Бул мамлекеттик бийликти куралдуу күч менен адам өлтүрүп, карактап, тоноп, зөөкүрлүк менен чаап, тартып алуу. Өзгөчө кайтаруудагы мекемелерге, ишканаларга куралдуу кол салуу болсо, күч структурасы тарабынан эч кандай курал колдонбосун деген мыйзамга андай өзгөртүү кириш керек. Эгерде мыйзамга өзгөртүү кирбесе, жанагы айтып кеткендей өзгөчө кайтаруудагы мекеме ишканаларга кол салуу болсо, курал колдонбой койсо, сен үчүн курал колдонгон жоксуң деп анда да жоопко тартат. Курал колдонсо анда да жоопко тартат. Ошондуктан биз жерде күч структураларынын кызматкерлерине өтө оор жагдай түзүлүп атат да. Төңкөрүштөр бизге эмне беришти? 3 революция. 3 революция биздин мамлекетибиздин экономикалык жактан алдыга жылышын почти 20 жылдан ашык убакыт алдыга жыла турган мамлекетти өсүшүн токтотту. Анан эгерде жана күнөөсүз жерден соттолуп кеткен Нурлан Темирбаев, мурунку генеральный прокурор Нурлан, коопсуздук кызматынын башчысы Мурат Суталинов жана башкалар көп эле адамдар соттолду да. Анда мунун баары тең акталууга жатат да бүгүнкү күнү. Ким күнөөлүү, ким ат деди, аткан ким? Мына бүгүнгө чейин мен аттым деген бир дагы киши жок. Биз уккан жокпуз. Же болбосо баурейки командир, же бул начальник, же бул министр ат деп команда берген үчүн биз ушундай иштерге барганбыз, биз аткарганбыз деген дагы далилдүү мындай айткан эч ким жок. Мына интернет булактарынан Курманбек Салихович Бакиев дагы бир топ жолу чыкты, биз окудук, элдин баары окуду. Онлайн соттук процесс өткөзсөңөр, ошо апрель окуясы боюнча, июнь окуясы боюнча менде дагы далилдүү документтер, далилдер бар. Онлайн соттук процесс өткөзсөңөр, мен дагы ошо оюмду, далилдеримди айтып берейин деп атат. Бирок буга эч ким бүгүнкү чейин жол берген жок. Мамлекеттик бийликти тартып алуу үчүн болгон төңкөрүштөр бул биздин бүгүнкү күнгө чейин айтып жүрөт. Мисалы үчүн Манас эпосундагы Алты арамдын төңкөрүшү бул биздин азаттык менен айтканда революция болуп эсептелет да. Ушу апрель окуясына дагы, июнь окуясына дагы толук юридикалык баа берилген жок бүгүнкү күнгө чейин. Жылдагы апрель окуясы, андан кийинки Оштогу июнь окуясы боюнча. Айта кетсем, апрель окуясында чындыгында 87 бала каза болду. Андан сырткары көптөгөн биздин жаш мекендештер, замандаштарыбыз жаракат алды, инвалид болду. Ал жаракат алып, инвалид болуп, майып болуп калган адамдардын бир 2-3 үйүнө да биз жашоосун атайын жакындан таанышалы деп да кирип чыкканбыз. Эч кандай жумушка жараксыз, балдары кичинекей, жалгыз аял иштейт. Ушундай абдан начар бир оор турмуштарды башынан өткөрүп аткан убагы азыр дагы. Ал эми канчалаган 87 бала каза болду дедик. Канча деген жетим жесир калды, канча эне ата мына бүгүнкү чейин көз жашы тыйылбай келет да. Мен айтайын дегеним, ушу апрель окуясына дагы, июнь окуясына дагы толук юридикалык баа берилген жок бүгүнкү күнгө чейин. Себеп дегенде сырттан соттук процесстер өттү, сыртынан
күнөөлүү деп адамды табыш үчүн көптөгөн далилдер, күбөлөр, көптөгөн экспертизалар, жыйынтыктары, далил заттар болуш керек. Мына ошонун негизинде алдын ала тергөө амалдары жүргүзүлүп, анан сотко өткөндө ошол күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрү, далил заттар, экспертизалардын жыйынтыктарынын баары шайкеш келип төп келгенде гана сот өзүнүн чечимин чыгарат. Бүгүнкү күндө кандай болду? Баллистикалык экспертизалардын жыйынтыгында эзгонун балдары көтөрүп жүргөн куралдардан бир да ок чыккан эмес деген баллистикалык экспертизанын жыйынтыктары туруп атат. Эгерде баллистикалык экспертизанын жыйынтыгында эзгонун кызматкерлеринин куралдарынан ок чыккан эмес деп берип атса, анда ошондогу эзгонун балдары, мисалы айтканда Нурлан Темирбаев, ошондогу генералдык прокурор Нурлан жана башкалар, жөндөн жөн Мурат Суталинов толук далилденбей туруп сот жолуна тартылып чыгышты да. Бул адамдын тагдыры кандай? Оюнчук эмес да адамдын тагдыры. Ошондуктан бүгүнкү күндө независимый комиссия ошол иликтеп, ушунун баардыгын документалдуу иликтөөлөр жүрүп атат. Мен айтып кетейин дегеним, мына интернет булактарынан Курманбек Салиевич Бакиев дагы бир топ жолу чыкты, биз окудук, элдин баары окуду. Онлайн соттук процесс өткөзсөңөр, ошо апрель окуясы боюнча, июнь окуясы боюнча менде дагы далилдүү документтер, далилдер бар. Онлайн соттук процесс өткөзсөңөр, мен дагы ошол оюмду, далилдеримди айтып берейин деп атат. Бирок буга эч ким бүгүнкүгө чейин жол берген жок. Эмне үчүн? Курманбек Салиевич Бакиевдин дагы онлайн процесс өткөзсө, балким анын дагы далилдүү документтерин эл укса деген ойдомун да. Эл укса, агына карасын кара деп билсе, анан эл баа берсе өзү деген ойду айткым келип атат. Анан эгерде жана күнөөсүз жерден соттолуп кеткен Нурлан Темирбаев, мурунку генеральный прокурор Нурлан, коопсуздук кызматынын башчысы Мурат Суталинов жана башкалар, көп эле адамдар соттолду да. Анда мунун баары тең акталууга жатат да бүгүнкү күнү. Акталыш керек анда. Далилдер жок болсо, анан элге биз сырттан соттоп койдук мынча жыл, анан монча киши соттолду деп эле элди алаксытып, анан кийин башка жака буруп койгон бул мыйзам көтөрө албайт муну. Биз демократиялуу, мыйзамдуу мамлекетпиз. Ошондуктан менин оюм, ошо Курманбек Салиевич Бакиевдин дагы онлайн процесс өткөзсө, анын дагы сөзүн угуп, балким анда дагы далилдүү, даректүү далилдер бардыр. Мына ошонун негизинде ким күнөөлүү, ким ат деди, аткан ким? Мына бүгүнгө чейин мен аттым деген бир да киши жок. Биз уккан жокпуз. Же болбосо Баурекий командир, же бул начальник, же бул министр ат деп команда берген үчүн биз ушундай иштерге барганбыз, биз аткарганбыз деген дагы далилдүү мындай айткан эч ким жок. Анан дагы бир жерде айтып кетчү бир нерсе бар. Мыйзамда жазылып турат. Эгерде мамлекеттик өзгөчө кайтаруудагы мекемелерге, ишканаларга куралдуу кол салуулар болсо, анда атайын жашыруун операциялар бар. Ошонун негизинде мыйзам чегинде курал колдонууга уруксат берилет деп. Анан азыр кандай? Анда мыйзамга өзгөртүү кириш керек.
өзгөчө кайтаруудагы мекемелерге, ишканаларга куралдуу кол салуу болсо, күч структурасы тарабынан эч кандай курал колдонбосун деген мыйзамга андай өзгөртүү кириш керек. Эгерде мыйзамга өзгөртүү кирбесе, жанагы айтып кеткендей өзгөчө кайтаруудагы мекеме ишканаларга кол салуу болсо, курал колдонбой койсо, сен үчүн курал колдонгон жоксуң деп анда да жоопко тартат. Курал колдонсо анда да жоопко тартат. Ошондуктан биз жерде күч структураларынын кызматкерлерине өтө оор жагдай түзүлүп атат да. Мына менин сунушум ушуну баардык жерден да айтып атам. Азыркы бийликтен дагы суранат элем мен. Мурунку кылмыш иштерди кайрадан көтөрүп чыгып, кайрадан бир жаңа ачылган жагдайлар дейбизби, ушундай бир жагдай менен кайрадан тергөө амалдары жүргүзүп, анан кийин күнөөсү жок соттолуп кетсе, ошолорду кайрадан сот процессин жүргүзүп актоого жатат деп ойлойм. Рахмат. Революциянын кыргызча аталышы бул төңкөрүш деп айтылып жүрөт. Бул төңкөрүш деген биздин тарыхта качан болгон деп айтылганда, илгерки мамлекет болгон жерде мамлекеттик бийликти тартып алуу үчүн болгон төңкөрүштөр бул биздин бүгүнкү күнгө чейин айтып жүрөт. Мисалы үчүн Манас эпосундагы Ал Тарамдын төңкөрүшү бул биздин азыркы тил менен айтканда революция болуп эсептелет да. Ал эми жакынкы эле 19-жылдагы Бугу Сарбагыштын, чынында айтып кетсек, Бугу Сарбагыш Саяк урууларынын ортосундагы болгон согуш, бул дагы как революция катары берилет. Бул дагы төңкөрүш катары берилет да. Анан төңкөрүш деген, революция деген эмне бул? Бул мамлекеттик бийликти куралдуу күч менен адам өлтүрүп, карактап, тоноп, зөөкүрлүк менен чаап, тартып алуу. Демек, бул жерде толугу менен ошол мамлекеттик бийликти кылмыш жолу менен тартып алуу эсептелет. Төңкөрүштүн мамлекеттик бийликти ушундай карактап, тоноптоп, чаап алуусун биз мурда, мисалы үчүн Советтер Союзунун мезгилинде баатырдык катары эсептеп, революцияны, Октябрь революциясы, жана башка революцияларды биз даңктап келгенбиз. Ал эми эгемендүүлүк берилгенден бери, эгемендүүлүккө жеткизилгенден бери, биз жеткенден бери төңкөрүштү биз 3 жолу жасадык деп жүрөбүз. Бул төңкөрүштөрдө бүгүнкү күндөрдө эмне болду? Төңкөрүштө ошол бир уч бийликке келем деген адамдардын тобу бул биздин мамлекетибиздин отурган бийликтеги ак үйдү дөньөдө бүт өрттөп, чаап, карактап, тоноп, мамлекетте бийликте отурган адамдарды кызматтарынан кууп, өлтүргөндөрүн өлтүрүп чыгышты, кубалап чыгышты. Анан бул үч бийликте 3 жолку болгон төңкөрүштү ачыккандар, мисалы үчүн Алмаз Атамбаевдин сөздөрү азыр эле эсибизде турат. Мен 2 жолу революцияны өткөздүм, өзүм катыштым. Ал эми азыр ким төңкөрүш жасайм деп революция жасай турган болсо, сөзсүз түрдө камакка алдыртып, жазасын бердирем деген сыяктуу сөздөр болгон эле. Төңкөрүштө эмне болот? Төңкөрүштө сөзсүз түрдө граждандык согуш чыгат. Граждандык согуш болгондо кандай согуш болот? Граждандык согушта кыргызчасы атуулук согуш. Атуулук согуш бул атасы менен баласынын, бир туугандардын ортосунда, эже-сиңдинин, агайынынын ортосундагы бир үйлөнүн ичиндеги согуш деп атасак болот буларды. Ошон үчүн тиги орустардын эле легендарлуу элдик баатыры Чапаев революция — это грязь, это смерть деп атаган экен. Ошол Чапаевдин айткан сөзү бүт биздин элибизге келди. Төңкөрүштөр бизге эмне беришти? 3 революция. 3 революция биздин мамлекетибиздин
экономикалык жактан алдыга жылышын почти 20 жылдан ашык убакыт алдыга жыла турган мамлекетти өсүшүн токтотту. Мына азыр бүгүнкү күндө Кубанычбек Исабекович баштаган комиссия өзүнүн ишин жүргүзүп жатат. Биз кээ үзүндүлөрүн угуп атабыз. Далилдүү заттар менен канчалаган миллиондогон долларлар, канчалаган миллиарддаган сомдор жана өздөрүнүн бийликке шайлап алышкан төңкөрүш жолу менен келген элдик бийликти тартып алгандардын бизге алып келген зыяндарын бүт көргөзүп берүүдө. Эми бул төңкөрүштү изилдөө, аны тарых барактарынан тактап чыгуу бул өтө оор иш экен. Төңкөрүш болгондон кийин канчалаган депутаттардын комиссиялары, президенттик аппараттагы комиссиялар, өкмөттүк аппараттагы комиссиялар, укук коргоо кызматындагылар дагы бүт баары тең ушу бүгүнкү күнгө чейин жыйынтыгын толук чыгарып бере элек. Биз эми жанагы Кубанычбек Исабекович башкарган комиссиянын жыйынтыгынын бир аз бөлүгүн көрсөк дагы калганын көрөлүп деп турабыз. Бул төңкөрүшкө катышкандардын ишинин толук кылмыш составы эл алдына чыгат деп ишенемин.